Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү курултайдын жерден келген делегаттары, урматтуу бүгүнкү курултайга келген ардактуу коноктор. Баятан бери баарыбыз отурабыз да, баардыгы ичинен күйгөнүн баардыгын айтышты. Ар бирибиз ар бийликтин тушунда Кыргызстан үчүн чоң салым кошуп турбуз. Март окуясы, апрель окуясы, июнь окуясы, акс окуясы. Менде бир ой пайда болот да. Кыргызстанды эмне өзгөрдү? Кече баткенде биздин кыргыздын жарандары тажиктерди атышып атса, бир кыргыздын элибиз 4 сотук жер үчүн кылышып атат. Айланайын. Мурдагы депутаттардан сураган эч ким жок, үзөңгү кууш менен аркыран жөлүп берип койду. Мына кыргыз кандай экенбиз? Биз ушундай бир баягы ачык жүрөгүбүз ушундай тоо экенбиз да. Бир кишиден намустуулукту да эме болбойбуз. Мен кече келесем биринчи жолу атын айтпай эле кой деди. Мен айтып кетейин, айтпасам болбостур. Саналуу күндөрдөн кийин Каргашалы 7-апрелдин 9-унда келет. Мен ошолорго мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жакындарын жоготкон, бир туугандарын жоготкон ошолорго мен кайгысын тең бөлүшүп коеюн. Ошол учурда ата бейиттин жанына барып, бала бейитке коюп атканда кандай гана сөздөр айтылган жок. Кандай гана анттарды берилген жок. Же унутуп калдыкпы? Биз унутсак да тарых унутпайт, тарых кечирбейт. Эмне өзгөрдү? Өкүнгөн ушул экен да. Ошол эже айтат, Жылдызбек, менин иним каза болуп, жүрөгүм сыздап ушул күнгө дейин биринчи өзүм алдап келсем, мамлекет иштин болуптур да. Дейт. Эже, сиз ыйлабаңыз деди. Тегеле Кыргызстан эгемендүүлүк калган жылдан бери ыйлап эле келатабыз деди. Ошо баланы тарбиялап өстүргөн эне рахмат. Ошонун патриоттук сезимде, мекенге болгон сүйүүсүн арттырып. Ошо энеңиздин бекер кеткен жок. Эртели кечти кайрылмай кайтып келет деп айтты. Эми өтөдөн бери айтып атабыз. Мени өкүндүргөн нерсе, эл журтташылар кээде айтат, мен 15 жыл, 20 жыл тарыхы бар болуп үчөөсү болгом дейт. Кече жалбата көрдүм, карап турсак, өзү менен оңуштарын башын шылтыйды, эки алган балага окшоп, столго фанта тамак ашын көрдүк, ошого барып турат. Мына тазалануу эмнеден болуш керек. Акыры качан биз кекилтекти тыябыз? Кайран гана кекилтек кыйла жерди секиртет десе, ошого чуркап барып атабыз. Биз чортаман эл качан бозушуларга жол таап берип, өзүчө болсо деле урушуучуларга туруп берип, анан эле карасак, бардыгы эле келип, бийликке келип калат экен да. Баягы эле биз жок экенбиз. Баягы эле биз экенбиз. Мына алдыда эле ошолор отурат. Мына айтып коеюн, ушул жерде элдин көкүрөгүндө аны чыгарбачы, ар бир айта турган сөздөр бар. Мына мен аксы жигиттер менен жолуктум. Күрөгүндө тонналаган сөздөр бар. Булар айта албай жүрөт. Чындыкка жетпей жүрөт. Чындык чыркырап, башка жакта жүрөт. Менге да ойлонум да. Мына айтып кетти. Айтпасам болбостур. Түштүк окуясында болгондо, мына Исмаил Сакыч урматтуу биздин агабыз мени урматтап сыйлаган, ошол жерде дагы ушул баягы убакыт менен башкарып турду. Кана ошол снайперчилер? Кана ошолор чек арага чыгарып коюп, кадырып, батырып окшогон башкаларын чыгарып коюп, кана алар? Булга мен ойлойм, мен точка коюлган жокпу? Дагы эле точка коюлган жок. Апрель окуясында точка коюлган жок. Кечирип коесуздар. Мен күйгөн үчүн айтып атам. Келесем бир киши айтат, Жылдызбек, Бишкекке барсаң айтып койчу. Талаада эмне кылып атам, бирөө жарым бар, мен кетмени талаша турган дейт. Кайдан талашасың? Баарына бир партия талашат. Чоң болгусу келет экен, элди башкаргысы келет экен. Эми жаңылануу дооруна келип атпайбызбы? Мындай карап коюшубуз керек да. Анан кече жакында туруп алып, ушу форумда туруп алып, бир ушу мамлекетти башкарган бир падышабыз кайдан бир үйкөн алып келип алып, кайдан канча грамм ичкен болсо, мага аныкы эмне кызыгы бар? Карапайым эмне жеп атасың? Эмнең бар? Кече эмне жедиң деп сурап койгон. Ушу мактангандыкпы? Же биз шылдыңдагандыкпы? Мен өкүндүм, ошол президентти шайлап, ошо чурган үчүн мен өкүндүм. Андай эмес. Мен айтып коеюн. Карапайым менен эч качан биз эме кылган эмеспиз. Бизди дайым алдап болбогон жерден. Мына кече да айтып атат. Мен кайрылып коеюн ушунда улуу трибунадан. Бизди түндүк түштүк бөлбөй турушат. Карапсаң бир тууган кас кылган турушат.
Бирибизди бирибиз уруштурган турат кече. Жалаап барып отур кече, Ошто да көрүп атам. Телевидение жана эшитип алып дагы, акчаны алып алып, 5-6 баланы чогултуп, биз конференция өткөрөбүз. Эй, силердин мен болот. Элди эркине койгулачы. Элди тийбей алачы. Элибизде канча биздин инилерибиз бирин туугандар талаалап миграцияда жүрүшөт. Аны ойлогон эл бар. Биз качан болобуз? Биз кайда баратабыз? Мына мен эми СДПКнын чыгып келсем, журналисттер мени сурап калды баягы. Айтыңызчы, айырмасы кайсы деп. Айырмасы өтө чоң. Мурда Акаев менен Бакиев учурунда ак жок. Жолсо алга Кыргызстанды ошол эле маалда куруп, ошол маалда эле жок болуп кетти го. Бул куугунтукта кууганда эле. А бул СДПК канчалык болгондо дагы мына 20 жылдан ашык тарыхы бар экен. Кандай деген нышандар бар экен, таза адамдар көп экен арасында. Болуп тур эми, адашып калыптыр. Адашпаган менен болобу? Тирүү жан болгондон кийин адашыптыр. Туура эмес жолго коррупцияга батып кеттик. Биз тазаланалы. Башка дагы жаштарга, башка өспөй аткан адамдарга мүмкүнчүлүк берели деп атам. Мен айтып коеюн. СДПК бирөөнүн менчиги болбойт. Дайыма жаңыланып туруш керек. Дайыма жаңы адамдар менен толукталып туруш керек. Жаңы ойлор менен, жаңы пикирлерди сунуштап киргизип туруш керек. Эскинин эскерткичи жаңы ой деген сөз бар. Ошондуктан мен айтайын дегеним, айта берсе арман көп. Мен бир сөздү кайталабайм. Мен терең ыраазымын. Ошо СДПК Бекзат Атамбаев кытып жүргөндө эч кандай бир мындай чоң жактан байлыктуу бар адамдардын колдоо болгон жок. Мына Сагынбек мырза, ушунун жанында командалар турат. Бүт карапайым, кара таман эл колдоду. Мен ошону көрүп кубандым. Кече жалап баргандан айтып коюшум керек. Мен өткөрөйүн десем, мага эсеп окшогондор туан жетчиде. Өткөрбөйүн ким алар? Мен ошолордун буйругун акташым керек экен. Аткарып бүттүк го биз. Регламент. Ошондуктан айтайын деген, кара элибиз өзү тандаш керек. Өзүбүздүн тандообуз болуш керек. Дагы бир революция керек. Ал кандай революция? Ички дүйнөбүздүн революциясы керек. Биз жаңыланышыбыз керек. Биз руханий жаңы барышыбыз керек. Качан гана биз ичибизден руханий дүйнөбүз өзгөргөндө мамлекет өзгөрөт. Сөздүн аягында заманыбыздын залкар жазуучу чындыгын айтканда сөз менен бүткүлөрдүн Кыргыз эли Египетке окшоп чоң пирамида курбасак дагы, Микеланджелого окшоп даңазалуу сүрөт тартпасак дагы, Кыргыз эли бул чапып жаткан көл. Манасты жараткан эл. Ошондуктан биз Манаска татык болобуз. Кыргыз элибиз. Мен сиздер менен сыйлыктанам. Рахмат сиздерге.